жер үй комбинаты ушул курулуш бүтөйүн деп жүргүзүлөйүн деп турат. Бул мезгилде жоопкерчилик эки эсе да. Биринчиден курулуштун бүтүшүн караш керек. Андан кийин ошол жумушчулардын баарын жумушка алып, аларды окутуп, даярдап, анан ошону ийгиликтүү жүргүзүп кетиш керек да комбинатты. Эми кызматкерлерден биринчи бул ошол ар бир адистин квалификациясы. Себеп дегенде кайсыл жерде болбосун квалификация жогору болсо, ошол жумуш так жүрөт, ошол жумуш сапаттуу жүрөт да. Экинчиси бул тартип. Бирок азыркыга чейин мен мындай катуу тартип бузууларды көрө элекмин. Баардык өзүбүздүн жумушчулар бүт тартипти кармап келатышат. Биздин курулуш иштеринин аяктабай калганы биздин пландар боюнча ошол май айында, апрелдин аягында жүргүзүп кетебиз дегенбиз. Ошондо марттын аягында биз чет элдик специалисттерди күтүп аткан болчубуз. Алардын баары ишке ашпай калып, ошол жерден казакстандык, россиялык жана башка жумушчулардын баары чыгып кетип, жагылганга чейин андан кийин кире албай калышты. Жанагыл 24 марттан баштап ошол кырдаал киргизгенден кийин жеке ишкерлер, көп предприятиелердин баардыгы токтоп калды. Себеп дегенде ооруну күчөтпөш үчүн, жайылтпаш үчүн ошондой бир чечимдерди кабыл алууга туура келди да. Пандемия убагында бир айдан иштеп калдык, 1,5 айдан иштеп калдык. Себеп дегенде бул жерде баардыгы ден соолугу чың, баардыгы аныкталган адамдар иштеп атты да. Андан кийин сырттан кандай мүмкүн оорулуу адам келип калса, ал баардыгына жугузат да. Ошон үчүн элдерге түшүндүрүп, үй бүлөгө айткыла, жубайларыңарга айткыла, балдарыңарды жакшылап сүйүп алгыла, андан кийин бир ай турасыңар деп. Алардын баардыгы ошону түшүнүп, келип иштеп жатышты да. Мына бүгүн Кыргызстанда абал бир аз жакшы болуп бараткандыктан бизге чет элдик специалисттер да келип калды. Италиядан азыр 3 киши жүрөт, Россиядан 3 киши жүрөт, Швециядан 1 киши жүрөт, Казакстандан абдан көп кишилер келди. Азыркы күндө биздин специалисттердин баардыгы ушул жогорку деңгээлде өздөрүнүн тажрыйбасы бар, өздөрүнүн билими бар деп ойлойм. Себеп дегенде бизде Кумтөрдөн тажрыйба алган специалисттер бар. Бизде мына Бозумчактан тажрыйба алган специалисттер бар. Бизде мурунку Союз убагындагы комбинаттарда иштеп жүргөн специалисттер бар. Алар ошо жанында жүргөн, жаңы келген специалисттердин баардыгын үйрөтүп жатат. Мен ойлойм, ошо күндөн күнгө жаш убактысы келип калган адамдар пенсияга кетет. Алардын ордуна ошол эле жаштар келет. Азыркы максат ушул комбинатты жүргүзүш болгондон кийин анча-мынча өзүмдүн жеке иштеримди дагы калтырасын. Ушунча адам ушул жерде кыйналып иштеп жүрөт, ушул комбинат жүргүзөлү деп. Анан кийин ошол жердин жетекчиси болгондон кийин үйдө жатып алган да туура эмес. Үй бүлөдө айтат, кел дейт, бирок эми ага түшүндүрүш керек үй бүлөгө, балдарга. Жана небереңиз менен күнүнө канча жолу сүйлөшүп турасыз? Күндө бир жолу сүйлөшүп турам. Себеп дегенде жанагыл кыргызда сөз бар эмеспи? Наристе дегенди неберелүү болгондо билесиң деген. Себеп дегенде уулдуу, кыздуу болгондо биз жаш экенбиз да. Жумушта жүрүп, андан кийин көп көңүл бербейт экенбиз. Алар кандай чоңойгонун билбей калат экенбиз. Неберелүү болгондо эң ошол перзенттин ширин экенин ошондо билет экенсиң да. Ашкана боюнча эми мен өзү жакшы көргөн тамагым ошол плов. Плов жасап калса, ошол повар жигиттер билет. Байке, сизге бүгүн кичине мындай бир кашык көбүрөөк салып коелу деп коет. Эгерде Тоокенде иштеген адамдарга билимдин кереги жок десе, ал туура эмес. Мен айтар элем, Тоокен жагына жаштар окуш керек. Алар ар бир бизде ар бир райондо, ар бир областта ошо Тоокен немеси бар. Баткенде бар, Ошто бар, Жалал Абадта бар. Талашта мына 2-3 комбинат ачылып атат. Дагы ачыла турган комбинаттар дагы бар Талашта. Ысык көлдө биздин флагман Кумтөр турат, Чүйдө дагы бар ал немелер. Биздин тоолордун баардыгы ушул кеңге бай да. Ошон үчүн ар бир адам ошол качан ушул тоодо жаткан байлык элге кызмат кылат. Эгерде биз ошол
адистерди өстүрсөк, алар жакшы иштерди алып барса, ошондо тоодо жаткан байлыктар, жерде жаткан байлыктар элге кызмат кылат да.